Саламатсыздарбы. Эмеси ке ошондо программасы. Баткен облусундагы маселелер акырындап кыргыз бийлигинин туруктуу баш оорусуна айланып баратат. Баткен өз алдынча облус болуп президент Акаевдин жобосу менен 99-жылдын октябрында түзүлгөн жана анын максаты баткендиктер Оштон уруксат сурабастан маселелерин түздөн-түз Бишкекке кайрылып чечсин деген идея болгон. Бирок андан маселелер азайган деле жок. Анткени Бишкектеги бийликтин баары бир Баткен маселелерин чечүүгө чолоосу тийбейт. Жергиликтүү бийликтин болсо маселе чечүүгө же укугу же каражаты жетишпейт. Анткени чогултулган салыктын баары борборго кетет. Жергиликтүү ишкерлер дагы өз маселелерин жергиликтүү бийликсиз эле чече алат. Мейли аткезчиликпи, мейли банки ташуу болсун. Үстөккө босток болуп, улам жаңы чек ара чатагы да чыгууда. Жана ага кандай болосун майдашылтоо себеп боло алат. Тактала электиликеге тажик тургундары көчөт тиксе дагы же кошуналардын мал базарына жаш жигиттер барып келсе дагы андан маселе чыгат. Жок чек араны мыйзамсыз кесип өттүң деген да күнөө коюлат. Жана мындай майда маселелер чогулуп отуруп, чоң проблемага айланууда. Үч баланы жөнүнө чыгарып берсеңиз да болот. Бул контрабандист эмес, бул террорист эмес. Бул жөнүнө чыгарып берсеңиз да болот. Неге дегенде ошол жердеги 60-70% мал ушу тажиктер алат ошону. Кыргыз алып келбейт ал жерде. Эртең көмүрдү ушу сүрүктүн көмүрү 90% хажентке кирет. Силер бизге торговый отношения биз жакшыбыз, бийликтен жакшыбыз деп туруп, сону жөнүнө чыгарып берсеңиздер болот да. Баткен облусунун 2 жолку губернатору Султанбай Айжигитов айткандай, аны менен жергиликтүү калкка жалпы психологиялык басым жасалып жатат. Андай жери басы боло туктобондуктан жана жогорку бийлик маселелерди чечпегендиктен жергиликтүү калк үйлөрүн арзанга сатып же такыр эле таштап Бишкекке кетип калууга аргасыз. Кошуналарга болсо дал ошол керек. Үч баланы жөнүнө чыгарып берсеңиз да болот. Бул контрабандист эмес, бул террорист эмес. Бул жөнүнө чыгарып берсеңиз да болот. Мен 4 айдан бeri 5 адамды тажик жаранына алып кеткен. Свидетель бар, тажик жаранлары көргөн. Ошол иш чечилбей тура ушул маселе. 4 ай болду. Кызылбелден алып кирип кеткен. Ошол 5 баш уйду. 4 айдан beri чечилбей турат. 9 ноябрь күнү кирген. Анын менен 10 ноябрь кирсем тажик жаранлары ушуну алып кирип кеткендер. Ошол себептен кайсы болбосун чек ара жаңжалы акыр аягында кошуналардын пайдасына чечилип кетүүдө. Жаңы губернатор Өмүрбек Суганалиев менен бүгүн болгон жолугушууда Самаркандек айылынын тургуну биздин айыл чек ара эмне экенин мурда дегеле билчү эмес. Азыр болсо чек ара биздин айылдын түбүнө жетип калды деди. Губернатор болсо бардык маселелер мыйзам чегинде чечилүүгө тийиш экенине токтолду. Анан бийлер бар, үч дегенде мында деген болбойт. Биз курумдар менен жакшы жашап келгенбиз. Окугандан бери эстер убагында да жакшы жашап. Бул жерде 98-жылы азыркы спецслужба кеткенде башка бирмеде ошол болчу, Баткен облусу жок болчу. Ошондо биздин дайым отношениялар баардыгы аябай жакшы болчу, бирок азыркы мен карасам, чынында дайым отношениялар бизге напряженно болот. Кошуналар менен жакшы мамиледе болуу албетте сонун, бирок мамлекеттик чек аранын коопсуздугу аны менен ченелбейт жана ага алмаштырылбаш керек. Бир жолу чек ара боюнча жасалган жумшактык кийин аймактык жоготууларды көбөйтүүгө алып келет. Ал эми жакшы мамиле кошуналарга ошол себептен керек жана андай мамиле алек саатта тескери жакка да өзгөрүп кетиши ажып эмес. Ошондуктан Кыргызстандын чек аралары бардык тараптан кысылып, мамлекет аймагы кыскарып гана баратат. Мындан 25 жыл мурда президент Акаев биз кошуналарга 1 метр жерибизди берген жокпуз деп көп кайталачу. Кийинки жетекчилер деле такай ошентип айтат. Бирок канча жер канчалык кыскарганын Баткенде жашаган жарандар жакшы билет. Ошентип кошуналардын жер басып алуусуна кыргыз жетекчилери өздөрү көмөктөшүп жаткандай. Ке ошондо саламат калыңыздар.